Садыр Жапаров жөнү жок сындап, куру доомат коюп, кооз сөздөр менен элди алдап жаштарды туура эмес жолго жетелегендерге сөзсүз жооп беришим керек. Өмүрбек Текебаевдин Азаттык радиосуна берген маегин көрдүм. Садыр Жапаров сунуштап жаткан баш мыйзамдын долбоору боюнча 30 жыл артка кетебиз дептир. Тескерисинче Текебаевдин баш мыйзамы менен 10 жыл жашап, 30 жыл артка кеттик. Муну бүгүнкү жашоо турмушубуз айдан ачык далилдеп отурат. Бир адамдын жеке кызыкчылыгы үчүн жазып алган баш мыйзамы жалпы элдин, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштебеси тастыкталды. Партиялык шайлоо менен келген парламенттик башкаруу системасы Кыяз Молдокасымов агабыз айткандай кызылдай эле бизнеске айланып кетти. Партиянын биринчи ондугуна кирген киши $1 миллион баштап, арты $200 000 чейин берип, жогорку кеңешке депутаттык мандатты сатып алып парламентке келип жатышты. Бул элдин баары билген кашкайган факты. Тагыраак айтсам, жогорку кеңешке ар бир орун үчүн $200 000 баштап, $1 миллион чейин сатылып калган. Эл дагы добуштарын сата баштады. Себеби Текебаев түзгөн башкаруу система ушул абалга алып келди. Биз бул балени жок кылып жатабыз. Мындан ары добуш сатып алуу түп тамыры менен жок болот. Добуш сатып алган депутат кантип эл үчүн иштейт? Тескерисинче шайлоодо короткон акчасын 5 жыл бою толуктап эле тим болбостон, аны 2-3 эсе көбөйтүп алуунун жолун издейт. Муну 10 жылдан бери көрүп келатабыз го. Ошондуктан мамлекетти жок кылууга алып бара турган бул системаны сындырып, бир кишинин эмес бүткүл элдин, мамлекеттин пайдасына иштей турган баш мыйзам түзүп кетели. Бул баш мыйзам 5-10 жыл сайын алмашылбаган, керек болсо 100 жыл бекем иштеген баш мыйзам болсун деп жатабыз. Албетте, жашоо турмуш өзгөрүп турат. Ошондо да кайра эле баш мыйзам өзгөртөбүз деп эки жаат болуп каймайтыша бербей, майда чүйдө эрежелерди, конституциялык мыйзамдар менен жөнгө салып туралы деп жатабыз. 2010 жылдагыдай азчылык, силер кимсиңер, силер эч ким эмессиңер дебестен, аялдардын, жаштардын да укуктуу кызыкчылыктарын камтып, парламентке депутаттар 35 мажоритардык, 55 пропорционалдык шайлоо менен келишсин деп атабыз. Адам укуктарын коргоону күчөтөлү, сөз эркиндигинде катуу коргогон нормаларды киргизгиле деп жатабыз. Текебаевга дагы эмне керек, эч түшүнбөймүн. Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу болуп туруп, мени Маевскийден $1 миллион алган деп калп айтты. Бул сөзү менен сотторго түздөн-түз көргөзмө берди деди. Барына белгилүү болгондой, учурда мен президенттин милдетин аткаруучу эмесмин, жөн гана катардагы жаранмын. Макул, мени калп айтты десин. 2011 эле Маевскийдин кишиси Модин досу экөө депутат Феликс Кулов менен Өмүрбек Субаналиевке келип, Текебаевден $1 миллион алып бергилечи деп жардам сурап жүргөнүн кайда катабыз? Же Дүйшөн Чотонов 2010 эле Өмүрбек Абдрахмановго Маевскийден $1 миллион алдык, ошону шайлоого колдонуп жатабыз деп ачыгын айтып алганын кайда катабыз? Ал убакта ачыкка чыкпаган себеби Текебаев менен Атамбаев жакшы мамиледе болушкан. Бирок көп өтпөй эле Кудай элдин ырыскысына кол салгандардын бетин ачып койду го. Кыргызстан кичинекей өлкө, ким кантип кайдан уурулук кылып жатканын саясатчылар бири-бирибизди жакшы билебиз. Мегакомду ошол кезде саттырбай мен сактап калгам. Албетте, бул кайым айтышуулар Текебаев экөөбүздүн деңгээлибиздеги маселе эмес эле. Бирок азыр жооп берүүгө туура келип жатат. Анткени буга чейин 2-3 жолу элдин башын айлантып, баш мыйзам, сот реформасы, кумтөр жана башка маселелер катуу талкууланып жатканда элдин оюн тескери жолго буруп кеткен учурлары болгон. Жыйынтыгында элдин, мамлекеттин кызыкчылыгы тебеленип калган. Эми да ушул тарыхый бурулушта элди тескери жолго буруп жиберсе, накта ошондо 30 жылдагы артка кетебиз. Президенттерди тегерегиндегилер, айлана чөйрөсүндөгүлөр бузат деген чын экен. Туугандар, оянын деңгээлине түшпө, мунун деңгээлине түшпө, ылдый болуп кеттиң дегендер көп. Мен эмне ылдый түшпөй асманда жашап жаттым беле? Мурдагы мамлекет башындагыларды да ал сиздин деңгээл эмес, бул сиздин деңгээл эмес деп асманга көкөлөтүп, элден алыстатып жүрүп, президенттерди таптакыр эле элден четтетип коюшту. Акырында таптакыр элдин турмушунан кабарлары болбой, асмандап калганда эл жерге түшүрүп койду. Дал ушундай учурларда жандарында бирөө да калган жок. Баары алардан жаа бою качып кетишти. Ошол үчүн мейли ким болбосун жөнү жок сындап, куру доомат коюп, кооз сөздөр менен элди алдап, жаштарды туура эмес жолго жетелегендерге сөзсүз жооп беришим керек. Мен тарыхтан сабак алдым. Асмандабай эле элдин турмушундагы ар бир маанилүү ишке көңүл буруп, катардагы эл менен чогуу жашайм туугандар деп жазды Садыр Жапаров соц тармактагы баракчасына. Мадумаров менен Жапаровдун тарапташтары жаңжал баштаганы туурабы?
Акыркы кезде социалдык тармактарда Бакай Кашкарбаев аттуу жаран Садыр Жапаровду колдоп, айрым саясатчыларды кескин сындап келет. Буга чейин Кашкарбаев Адахан Мадумаровду да сындаган эле. Соц тармакта Мадумаровдун колдоочусумун деген Каныбек аттуу жаран Бакай Кашкарбаевке Мадумаров тууралуу ойлонуп сүйлөөсүн талап кылган аудио запись тарады. Чалууда Мадумаров менен Садыр Жапаровдун биригүүсү боюнча да сөз болгон. Экөөнү бириккиле дешти. Мен эгерде мыйзамды тебелебей, конституцияны ыйык кармаса мен иштешкенге даярмын деди го Садырга. Конституцияны тебелеген адам таза иштейт деп ойлойсуңбу сен? Садыр кандай иштегенин көрүп жатабыз. Кечээ сен Текебаевди сөгүп, Мадумаровду да сөгүп кеттиң. Антип адамдын аброюна шек келтирбе, сөгүнбөй сүйлө деген Мадумаровдун колдоочусу. Эмилбек Аликеев: азыр фейктердин заманы болду. Каалаган адам башка бир атты коюп, адамдарды каралай берсе болот. Мына бүгүн эл үчүн иштеп, ден соолугу начарлап, ооруп жатканына карабай калган өмүрүмдү элиме арнайм деген кыргыздын жигиттеринин бири Камчыбек Ташиевди Аксыдагы 300 гектар жерди сатып жиберди деп жазып чыгышыптыр. Каралайт десе такталбаган нерселерди жазып, өзү ооруп жаткан адамды огош бетер нервин жеген мындай адамдарды кантип жер көтөрүп жүрөт болду экен. Камчыбек кааласа сатып салгыдай, ал жер атасынан калган үлүш жер беле. Бир нерсени жазардан мурда фактыга таянып жазсаңар боло ботом. Жер саткыдай Камчыбек Ташиев президент болду беле, же премьер-министр болуп эл аралык деңгээлдеги маселелерге кол койду беле, же айрым бир адамдардай жогорку кеңеште спикер болуп жер сатууга депутаттарды добуш бердирди беле. Иштейм деген ушундай мыкты жигиттерибиздин абалын сурап, өмүрүн тилегендин ордуна каралап көргө тыгабыз. Анан кыргызым качан оңолмок эле деп жазат ал. Света Тойгонбаева айтымчы: Садыр Жапаровдун жанында саткындар толуп алган. Белгилүү айтымчы Света Тойгонбаева Nazar News KG сайтына маек берип, президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун жанына саткындар толуп алганын билдирген. Садыр Жапаров сак болбосо, Кыргызстанда дагы бир чоң өзгөрүүлөр болот. Кырдаал курчуп кетиши толугу менен мүмкүн. Элдин ою бир жерде эмес болсо, саясатчылардын ою оңго бөлүнүп кетти. Кыргызстандагы саясатчылардын баары бирикпесе, мамлекеттин тагдыры талкаланганы турат. Азыр ошол ичара бөлүнүп турган саясатчылар мамлекетти сактап калганга аракет кылып, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарышы керек. Абал билинбегени менен оор, ичара түндүк түштүк маселеси жок эмес, бар. Бул бийлик дагы кыргыз эл үчүн иштейбиз деген аракети бар, бирок майнап жок. Карапайым эл Жапаровду колдогону менен саясаттагы адамдардын 90% колдобостон Жапаровдун жанында маалымат алыш үчүн гана жүрөт. Жапаровдун саясатына толугу менен каршы. Жапаров мыйзамдарды кабыл алууда абайлашы керек. Эл менен эсептешип койсун, анын жанындагы саткын саясатчылар толтура, дейт Света Тойгонбаева. Экс-президент макамы калтырылды, бирок артыкчылыктары кыскартылат. Конституциялык кеңешме экс-президент статусун калтыруу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу пленардык отурумда мамлекеттик бийлик органдары бөлүмүнүн төрагасы Болот Токтобаев билдирди. Анын айтканына караганда, учурда талкууланып жаткан жаңы баш мыйзамда экс-президент статусу калтырылат, бирок аларга берилген артыкчылыктарды алып салуу сунушталууда. Экс деген мурдагы дегенди түшүндүрөт, ошондуктан экс статусу Конституцияда калтырылат. Бирок мыйзамда биз экс-президенттин кепилдиктери менен артыкчылыктарын чектөөнү сунуштап жатабыз, деди Болот Токтобаев. Шайлоонун экинчи туруна Садыр Жапаров менен Канатбек Исаев чыгабы. Президенттик жарышка аттанган талапкерлердин ичинен Садыр Жапаров, Канатбек Исаев жана Адахан Мадумаров алдыда баратканын баамдап атабыз. Үчөөнүн аты эл ичинде көп айтылууда. Барыбыз күбө болуп аткандай Садыр Жапаровдун 2 ай мурдагы рейтинги кыйла төмөндөй түшкөнү байкалууда. Бийликтин талапкери катары ага саясий айыптар, сын пикирлер жаап турган кези. Канатбек Исаевдин бедели мурдагыдан көтөрүлүп баратканына күбө болуудабыз. Бирок бул дагы жетишсиз. Саясий арымын мындан да катуулатып, курч билдирүүлөрү менен коомчулукка көп чыгышы керек. Бийликтин фейктери, троллдору Исаевка карата кара пиарды да күчөткөн кербездери. Себеби Садыр Жапаровга негизги атаандаш болору эмитен эле сезилүүдө. Ал эми Адахан Мадумаровдун активдүүлүгү мурдагыдай эмес. Бул жолу шансы аз экенин өзү да байкап, анчалык жулунбай отуруп калды окшойт деп жазат Арба KG. Москвада кыргыздар менен дагестандыктар ортосунда мушташ болду. Москвада мигранттар катышкан массалык мушташ болду. Маалым болгондой, кыргыздар менен дагестандыктардын ортосунда мушташ болду. Россиянын басылмалары такташкандай, окуя 6 декабрь түнү Дмитрий Ульянов көчөсүндө болгон. Мушташтын себеби дагестандыктардын бири такси үчүн акча төлөөдөн баш тарткан. Айдоочу кыргыз болгон. Мушташтын катышуучулары олуттуу жаракат албаганы такталды.